Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бул дагы биздин урматтуу президентибиздин негизги тапшырмаларынын бири бул мамлекетибиздеги коррупциялык элементтерге каршы күрөшүү. Коррупциялык элементтер кайсыл жерде? Бул негизинен мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Кимдин колунда бийлик болсо, ошол коррупция менен алектенип калган. Бул баягы эле айткандай, ошол укук коргоо органдары, органы правопорядка, органы безопасности, органы судов, прокуратуры, так, местные органы власти и другие органы, которые имеют провластные функции. Вот ушул органдардын арасындагы жүргүзүлүп аткан коррупцияга каршы күрөштү биз президентибиздин тапшырмасынын негизинде жүргүзүп келе жатабыз. Бирок азыркыга чейин ошонун аягына чыга албай атабыз. Даже биз керек болсо ошо өзүбүздүн арабызды тазалап бүтө албай атабыз. 3 жылдан бери ушу менен алектенебиз. Ооба,